Студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев. Анда ушул азаттык үн алгысы үчүн булбулум деген ырымды берейин. Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып күгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган. Мына биз азыр Элмирбек Иманалиевдин сөзү да, оону да өзүнө таандык Булбулум деген ырынан үзүндүнү өзүнүн аткаруусунда уктук. Элмирбек мырза, сизди күйөрмандарыңыз Төкмакын катары, Жазмакын катары, актер катары, обончу катары, манасчы катары билишет экен да. Ал эми сиз өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Сиз кимсиз? Ким экенимди билбегеним да болуп атат, ошо кептин баары. Анан өзүңдүн бир жан дүйнөңдү ар кыл нерселерден издей берет экенсиң. Бир нерсени билем, мына ушул мага белгилүү. Ичимде, көкүрөгүмдө бир толуп турган бук бар да. Бул дайыма жашайт. Бул баягы өлгөндө кошо кетүүчү нерсеге киретчү эле сезилет мага. Анан ошол нерсени кичинекейимден бери эле бир нерсе менен чыгарып, айтып берүүгө аракет кылган далалаттын артынан мен жанагындай обон чыгарып көрдүм, жазып көрдүм, ырдап көрдүм, башка кылдым дегендей да. Булар мен үчүн биригип келип эле бир бүтүн. А өзүмдү ким экенимди чынында таба элекмин. Эми ошол жана жан дүйнөдө кандайдыр бир бук деп атпайсызбы? Ошол бук кайдан келет, качан пайда болот? Дайыма турат десем дагы болот да. Бирок ошол бир кээ бир убакта бул көл сыяктуу нерсе экен. Тынчыган убагы бар, мемиреп калган. Анан бир убакта ушундай албуттанып, толкундап кеткен, ташып кеткен, ашып кеткен учурлар да болот да. Жада калса өзүңө эжа бербей, сени өйдө сүйрөп, төмөн сүйрөп, ыргытып, тосуп алып, ушинтип турган бир кудуретке ээ. Буга бир ашкере сырттан болгон таасирлер. Ошол эле махабат дейбизби? Ошол эле кайгыруу дейбизби? Ошол эле кубаныч дейбизби? Ушулар бир ашкере келип калган учурларда толкун болгонун сезгеним бар да. Кайсы бир жолу гезитке берген маегиңиздеби же мен алып аткан маектеби мен таарына албай калдым дегендей бир айттыңыз бар эле да. Ушу таарынбай калыштын өзү коркунуч деген. Ушул жол жөнүндө негизи азыр маекте болчу ушул. Чынында таарын албай калуу бирөөнү, сагынбай калуу, таарынбай калуу бул трагедия. Билген кишиге акырындан отуруп. Жөнөкөй бир нерсени мен ушул ар кимге айтып кетким келет. Адам өзүн тарбияласа болот. Жан дүйнөң менен иштеш керек. Бул сенин жан дүйнөң да. Буга сен жооптусуң. Ошол сен өзүңдүн жан дүйнөңдү өзүң колго алгандан баштап, ал нерсени жакшы нерсеге, кумандуу нерсеге багыттоого болот. Күндөн күнгө. Менин кылып аткан аракетим дагы ушул азыр. Негизи эле бирөөнү сүйгөнгө, жакшы көргөнгө, баалаганга, сагынганга, таарынганга ошого үйрөтүшүбүз керек. Ал баягы өзүңдүн жан дүйнөңдү канча күнүгө тазалап отурсаң, ал сезимден Кудай кургойбойт. Азыркы мезгилде сизди мындай турмуш жоошутуп басынткан жокпу, басынта элекпи? Азыр мени турмуш өзүнүн бир ыргагы менен басынтып же башкача айтканда кысып, коркутуп тура турган учурунан кете баштады. Мен азыр жан дүйнөм аз-аздан болсо да эркин, кыскасын айтканда кайра жашарып, кайра бала болууга кетип баратам деген оюм бар. Жакшы оюм бар ушундай. Эми сиздин ушу сүйүү темасында жазган ырларыңыздан уксак да? Кыска ыр бар экен, муну окуйн. Дагы калды канчаргам, дагы калды канчаргам, жалгыз гана сени табат жан сырымды аңтарган. Айыбым бар, зайыбым бар, кайгым бар толкунуңа чайпалган. Жакшы болсом, жакшы ырдын сабымын, сага көптү айта алган. Сакчы болсом, кирпигиңдин талымын, карегиңди кайтарган. Мына азыр сүйүү темасында сиздин ырыңызды уктук да. Ушул темада обондоруңуз, ырларыңыздын көпчүлүгүндө муң бар да. Бул кандай муң, эмне болгон муң? Ушул нерсеге качан кандай болуп кирип кеткенимди эч бир издеп таба албайм. Мындай бир нерселерден да көрүп калам да, мына азыр оюма келе калат. Маселен, мен айтыштарга чыгып, Төкмакын болуп эрте баштадым, ушул 13-14 жашымда. Мен өзүмдөгү болгон бир юморду же болбосо бир тамашаны, башканы ушул акындык
өнөрүмдө төкмакындык өнөрүмдө чыгарып алат окшойм да. Анан менин баягы калган чыгармачылык баягы эме алек болгон нерселеримде муңдары калып калганбы дейм. Улуккан кургурумай, бул кечте үнүң баспай. Сизди казак президенти Нурсултан Назарбаев менен мындай жакын мамилеси бар деген сөздөр айтылат да. Эми ал киши менен алар даражалуу мамлекеттик улуу адамдар. Анткени менен бирок бул киши менен мен бир топ бир нече жолу бет маңдайдагы олтуруп, жолугушуп, баарлашып жүрөм. Ал кишинин өзүнүн да урматы үчүн 2 рет туулган күнүндө катышып болдум. Ал киши биздин Ысык көлгө келгенде жолуккан учурларым болду. Алдында ырдаган күндөрүм болду. Расмий жолугушууларда деле. Анан ошондой жакынчылык бар ооба. Чыгармачылыгыңызга мындай урмат менен мамиле жасайт. Урмат менен мамиле жасайт. Анан ал ушул биздин көптөгөн президенттерден өзгөчө бир айырмасы бар да, айрыкча өзүнүн Орто Азияда. Бул киши өзү домбурада ойноп, обон музыка жазып, ыр жазып ушундай адам. Кыргыз казактын улуу акындарынын ырларынан дээрлик маалыматы кенен, ал тургай жатка айтат. Казактын залкар акындарынын ырларын, термелерин жатка айтат. Биздин Токтогул акындын ырларына чейин маалыматы кенен. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Элдин арасында ушу Элмирбектей талантым болсо, күндө тойдон колум бошомок эмес дегендей сөздөр айтат да, сиз тойлорго көп катышпайсызбы? Эми акынды, ырчынымы тойдон ажыратып кароо илгертен бери мүмкүн эмес кыргыз элинде. Чакырышат, барган жерлерим бар. Эми туура, маселен баягы атайын аны бир иш кылып, иштешип, же бир ушундай бир координаттарымды бир жерде кармап, башка кылып туруп үзүлүп түшүп андайым жок. Тынчтык бербейт, баары бир таанышың бар, билишиң бар. Кыргыз кичинекей элбиз. Туугандарың, досторуң чакырат, барам. Анан экинчиден мен үчүн жаңылыш балким бир көз караш бар. Өзүңдөгү болгон жана жогоруда өзүң санап кеткендей мүнөздөрдү, сапаттарды, мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын бул бир адам байлыкка же башкага багыттап жасай берүү менин жан дүйнөмө такыр туура келбейт. Өкүнүчүңүз же арманыңыз барбы сиздин? Бул дайым бар нерсе. Бирок эми ошол армандын ар ким өзүнүн жан дүйнөсүнүн деңгээлине, жан дүйнөсүнө, акыбалына жараша арманы бар да ар бир адамдын. Болгону ошол гана айырмачылыктар болбосо, ал арман менен биз чогуу келгенбиз, чогуу кетебиз. Сизди кубандырган нерселер, мисалы жөн эле бир ата катары, жөн эле кээде өзүңдүн анча мынча нерселериңе кубанып, сүйүнүп турган учурларың болот го? Ооба. Ал андан ажыратпасын. Кээде жалгыз эле өзүмөн өзүм бир эрте менен айрыкча да. Эрте менен эрте бир күн чыгып чыга электе. Кышында болсо караңгы болот 5-6 саат эрте менен. Ушундай кездерде туруп алып, өзүмөн өзүм эле бир күлгөн учурларым бар. Басып баягы мен жашаган жерде дагы талаага чыгып кеткенге болот. Жерлер бар. Ошол жактарда басып келем. Ошол кезде ушунчалык бир ажайып, бөтөнчө, жапайы бир кубанычтар келген учуру бар. Мен өзүм кичине баягы бир ден соолугум маселе пайда болуп кетти да, бир ооруп. Анан ошону байкап көрсөм, кийин бир доктурлардын изилдөөсүн окуп калдым. Кубанбай калганда болчу оор экен да. Адам кубанычты кабыл ала албайт. Кубанта турган нерселер да кубантпай калган учур. Анан мен ойлондум, бул чындап эле менде бар. Мен чөтө кубана албай жүрөм. Негедир мен кубана албай жүрөм деп. Азыр кичинекей балдарым бар. Мен азыр балдарым алды, мына улуусу студент болуп 3-курска баратса, эң кичинекей 2 жаштан жаңы өттү да ушуда. Анан кийин мунун өзү кубаныч. Мен азыр бала тарбиялоодо дагы, балага ата болууда дагы бой жетип, бой жеткен курактагы балаңдын, өз балаңдын психологиясы кандай, кичинекейи кандай, арасындагы аралык алыс болгондуктан мен буларды абдан изилдеп атам да жан дүйнөмдө. Анан кубана турган нерсе. Балдарыңыздын арасынан ушул сиздин жолуңузду жолдоочулар, комуз кармап ырдаучулар барбы? Байкап атасыз? Комуз кармагандары азырынча жок эми. Бирок мен мына улуу кызым Айзураны айтсам болот. Бул кайсы бир деңгээлде чыгармачыл өзүнчө мына Манас FM радиосунда атайын бир берүү ачып алып иштеп дагы атат. Ошол эле учурда сүйлөсө, бир нерсени бир жазса, мындай адабий тилди байкайм.
анан калганынан көрүнө элек. Эми берки уулдарым, мына Эрулан деген балам азыр 6 жашта, байкала элек да. Сиз жаш кезиңизде айттыңыз эле да, мен өмүр бою ушул бир пианинонун жанында отуруп бир керемет чыгарма жаратсам арманым жок эле дегендей. Эми жаралат деген тилекте жашай берет экенбиз. Айрыкча ошол кезде бизди баягы окутуп аткан учур студияда, филармониянын алдында музыкалык окуу жайда окудум. Андан кийин искусство институтунда мына ушул таптарда бизге ушундай окутту, баягы дүйнөлүк классиканы уккула, өздөштүргүлө, үйрөнгүлө, ошондой чыгармаларды жаратууга аракет кылыш керек дегендей сөздөр. Анан менин башымда бир жаңы жоопкерчилик пайда болду дагы. Бир четинен ушул залкар дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларын, симфонияларын уккум келип, угуш керек деп, бир канча кыйласын түшүнбөй, айрымдарын түшүнүп, айрымдарын сүйүп дегендей ошондой учур болду. Анан бекеринен улуу эмес экен алар. Арасында чындап эле мындай бир адамзат үчүн мүмкүн болбогондогудай нерселерди калтырып кетишкен. Бул эми аз, бирок бар да ошондой. Анан ошо тапта кыялданасың да. Бир симфониялык аккорд жок дегенде бир жаза алсаң атаң көр. Бир кишинин сезиминде кала турган. Бетховендикиндей, Чайковскийдей, Бахтай депчи. Ошондой кездерде ушу ойлошум, жетет эле ушу бир нерсе. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев менен болгон маекти уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек. Сагынычым жүрөктөн ташып барат.